көрө албастыктын зыяндары. Шейх Мухаммад Салих аль-Усаймин рахимахулла айтат: Аль-хасаду мадарруху кафира. Көрө албастыктын зыяндары көп. Биринчиден минха аннаху иътирад аля кадаиллахи ва кадарих. Биринчиден Аллах таалам жазып койгон тагдырга каршы болгондой, ага кыр көргөзгөндөй, ага ыраазы болбогондой. Эмнеге? Лианнал хасид якраху хади ни'ма аллати ан'ама Аллаху биха алал махсуд. Себеби көрө албаган адам, ичи тарлык кылган адам бирөөгө берип койгон жакшылыкты ичи тарып көрө албайт. Мына ушул нерсе менен Аллах сактасын, о Аллахым, эмнеге ага берип койдуң дегендей бир Кудай тааламдын ишине аралашкандай. Дагы бир зыяндарынан көрө албаган адам дайыма тардыкта, тынчсыздоодо, кайгы-капада, караңгылыкта жүрөт. Аны санап бите албайсың. Эмнеге? Себеби ал көрө албастык менен ооруп калгандан кийин көрө албастык кылган адамда андагы болгон жакшылыктарды көргөн сайын, эстеген сайын жан дүйнөсү тарып, өзүнөн өзү кыйналып жүрөт дайыма. Кенен жүрө албайт. Дагы бир көрө албастыктын зыяндары бул жөөттөргө болгон окшошуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кимге окшошкон болсо, коом ошолордон деп. Алла таалам Куранда да айткандай, жөөттөр бул Аллах берип койгон нематты көрө албастык кылышат, Аллахтын берип койгон нематына. Дагы бир зыяндарынан дээрлик бул көрө албаган адам Аллахтын берген нематын жашыргызы келет, жана ошонун жок болуп кетишин каалайт. Же болбосо ошону жок кылууга да душмандык кылат, Аллах сактасын. Кадимки Аллахтын нематтарын жок болууга, Аллахтын өкүмдөрү менен күрөшүүгө болгон бир аракеттин үстүндө жүргөндөй, Аллах сактасын. Дагы бир зыяндарынан аннал хасид яхтакир ни'маталлахи алейхи. Себеби көрө албаган адам Кудай тааламдын берген нематтарын мындай бир кичинекей көрүү, ошону теңине албоо. Эмне? Лианнаху яра аннал махсуд акмал минху ва афдал. Себеби ошол нематты мага берилгенде мен толук элем, мен жакшыраак элем го буга караганда. Мага берилсе артык эле го дегендей нерсени көрүү менен Кудайдын нематтарын ылдый көрүп, Аллах сактасын. Жана өзүндөгү нерсеге канааттанбоо, шүгүрсүздүк кылуу пайда болот. Ошонун артынан өзү шүгүр кылбай, өзүндөгү өйдөлөрдү көрүп жүрөт, Аллах сактасын. Ошон үчүн адамдын жүрөгүнө бейпилдик, тынчтык, кенендик орносун десе, ыйманда, жакшы сойлук амалдарда өзүңөн өйдөнү кара, дүйнөдөгү байлык немелерде өзүңөн ылдыйды караш керек. Дагы бир зыяндарынан көрө албаган адамдын аннал хасад ядуллу аля данаатил хасид. Ошонун ичинин өлүп калгандыгы да. Көрө албаган адамдын ичи оорулуу. Эмнеге? Ва аннаху шахсун ла юхиббул хайра лил гайр. Себеби башка бирөөгө бул жакшылык каалабайт бул адам. Бал хуа сафил, бул өтө төмөн адам, пас адам, Аллах сактасын. Ла янзуру илля иля дуnya, ал тек гана дүйнөгө гана карайт. Валау надара илал ахира ла а'рада ан хада. Эгерде өзүнө күйүп акыретти карай турган болгондо, анда мындай түшүнүктөн, мындай көрө албастан арылат эле.